Саламатсыздарбы урматтуу катталуучулар. Кутман күн бардыгыңыздарга. Мен бүгүнкү видеомдо үй шартында антисептик жасоону көрсөтөм. Азыркы учурда антисептик табуу кыйын. Дүкөндөрдө, аптекаларда, дарыканаларда жок. Ошондуктан өз колубуз менен жасап алсак болот. Жасоо абдан оңой. 3 гана ингредиент керек делет. Этил спирти, сутек кычкылы 3%, этил спирти сөз 95% болуш керек, андан төмөн болбоо керек. Жана глицерин. Эгер глицерин жок болсо, миндаль майын, жүзүм майы, оливка майын кошуп алсаңыздар болот. Бул антисептикти бир эле ушундай вирус жайылган убакта эмес, башка убакта дагы жаныңыздарда жүрүш керек. Автобустардан түшкөндө, ашканаларга, тамактанарга киргенде колду залалсыздандырып алсаңыздар болот. Эгер азыркы рецепт жакса, айтмакчы, бул рецептти ВОЗдун бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери сунуштаган. Эгер ушул рецепт жакса, мени менен кошо жазсаңыздар болот. Дагы айтып кете турган нерсе, мынандай бошоп калган идиш, спрей. Идиш болсо жакшы болот. Мындай идиштер атайын сатылат. Же үйдө бошоп калган идиш болсо, ушуга жазсаңыздар болот. Азыр бош идишке куюп алабыз. 50 грамм спирт, 50 грамм спирт керек делет. Мына мен спиртти азайтып алдым, 50 грамм болуп, бул жерде 100 миллиграмм экен. Перекс водород болсо, сутек кычкылын 1 чай кашык кошуп аласыздар примерно. Миндаль майын болсо, менде азыр глицерин жок, жүзүм майы бар экен. Мындан дагы 1-2 тамчы. Бул май эмнеге керек делет? Колду жумшартуу үчүн гана. Азыр кошуп алам. Аралаштырабыз. Идишти таза жууп алабыз. Жууп, аралашманы куюп алабыз. Бул 150 миллиграммдык экен. Мен азыр 50 миллиграммдан 70 гана миллиграмм жасап атам. Миллилитр. Бул идишти толтуруш үчүн ошол мен көрсөткөн нерселерди эки эселентесиздер. Экисе көбөйтүп аласыздар. Мына антисептик дагы даяр. Мына ушундай кылып үй шартында жасап алсаңыздар болот. Бекем ден соолукта болуңуздар. Эмки видеого чейин саламатта калыңыздар. Каналга катталып кетиңиздер.